Жергиликтүү бюджеттердин абалы талкууланган парламенттик угууга өлкөнүн түштүк аймагындагы айыл өкмөттөрдүн башчылары катышып, каржылоого байланган көйгөйлөрүн айтышты. Эмнегедир айрым айыл өкмөттөрдө теңдөөчү гранттардын көлөмү жылдан жылга азаюуда. Республикалык бюджеттен каралуучу 2 миллиард сом дем берүүчү гранттар айыл өкмөттөргө адилет бөлүштүрүүнү өтүнүшүүдө. Гранттан берилген сумма 3 миллион сом. Парагой сумма. 3 миллиондан ашып бере албайт. Бул сумма мен билишимче 10 жылдан ашып кетти да. Жакын эле жогорку кеңештин сайтынан көрүп калдым. Жанакы саламаттык сактоону дагы жергиликтүү маанидеги маселе катары киргизүү жөнүндө коомдук талкууга коюлуптур. Аны айткан буга биз макул эмеспиз да. Биз өзүбүздүн жана эже баяннамада айтып кетпедиби? Мектептерди тейлеп жатып биз негизги каражатыбыз жергиликтүү бюджетибиз. Ошо мектептердеги камуслова, көмүр, башкаларга, балдар бакчасы ушуларга кетип атат. Ушул сос объектилердин эле электр энергиясын жана коммерциялык баа эмес кылып койсо эле болот да. Негизинен ал жерден эч кандай киреше түшпөйт. Ушул нерсе канча жылдан бери көтөрүлөт. Ушул быйылкы жылы биз бюджетти бекитип атканда ушудан дагы аябай кыйналдык. Бияка жыйна, бияка бөлүп бер, тиги мареке болуп атат, бөл деп жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн укугубуз жок. Анан бизге эч айыл өкмөт тырышып жаман болобуз да. Анан каяктан чыгарабыз? Коррупция жок дегенибиз менен ошол акчанын баардыгын айыл өкмөт бир жактан чыгарып берип атат да. Ушул тапта айыл өкмөттөрдүн 80% дотацияда, мамлекеттик казынадан көз каранды. Айыл өкмөттөргө стимул бермейин, дотациядан чыгууга алар кызыктар эмес деген да пикирлер болду. Району же айыл өкмөттөр келген инвесторго жер бере албаса, ол жерде трансформация кылыш болбогон болсо, бул боюнча дагы жардам беришиңиздер керек. Айыл өкмөттүн өзүгө бергиле трансформацияны. Мечит курганга, мектеп курганга, клуб курганга, стадион курганга, ошондой эле жанагы таштанды ташай турган жерлердикини өздөрүгө беришиңиздер керек да. Чындыгында эксперттердин баамында жергиликтүү бюджет көбөйгөн эмес. Маселен, республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин өсүү динамикасын салыштырып карасак, 2010 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 48,5 миллиард сом болсо, 2019 жылы 151 миллиард 800 миллион сомго жеткен. Ал эми жергиликтүү бюджеттин көлөмү 2010 жылы 15 миллиард 100 миллион сом болсо, 2019 жылы 20 миллиард 100 миллион сомду араң түзгөн. Киреше салыгынын үлүшүн 100% жергиликтүү бюджетке чегерип, ошол учурда сатуудан алынган салыктан түшкөн кирешени 100% республикалык бюджетке алып койгону айыл аймактар үчүн жакшы пайда алып келе турган күмөн болуп турат. Ошол учурда жергиликтүү өзалчы башкаруу органдары киреше салыгынан түшүүлөр көбөйгөн учурда теңдештирүүчү гранттын суммасын азайтып калышы мүмкүндүгүн чочулап атышат. Комитет төрагасы Эмил Токтошов жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын каржылоодогу теңсиздикти кыскартуу зарылдыгына токтолду. Теңдештирүүчү гранттар, стим гранттар калыс айкын бөлүнбөй, көптөгөн дотацияда отурган айыл өкмөттөр өзүнүн койгон пландарын аткара албай, көптөгөн социалдык маселелер чечиле албаптыр. Мыйзамдыктагы коллизиялар көп экени талкууда айтылып, жергиликтүү бюджеттердин абалын жакшыртуу сунуштары берилди. Биз мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар, муниципалдык менчик мүлктөр боюнча дагы мыйзамдарга, бир топ мыйзамдарга биз өзгөртүүлөрдү киришиш керекпиз. Жергиликтүү бийлик органдарын тескөөчү мыйзамдардын өтө көптүгү бүгүн айтылды. Мына 116 мыйзам, анын ичинде 80 мыйзам тикелей мыйзам бар. Бул өтө көп. Анткени мыйзамдардын бири-бирине мындай дал келбөөсү, шайкештик келбөөсү айтылды. Мына биз эң биринчи иретте ушул мыйзамдык базаны иреттешибиз керек.